Салам достор. Бул видеодон Генри Фордтун байлык жөнүндө айткан 10 сабагын биле аласыздар. Генри Форд акыркы 100 жылдыктагы эң бай делген 3 адамдын бири десек болот. Анын финансылык абалы эгер азыркы учурдун бирдиги менен өлчөгөндө 200 миллиард доллардын айланасында болор эле. Бирок баары эле жакшы баштала койгон эмес. 19-кылымдын 90-жылдарын аягында Генри Форд электр тармагында механик болуп эмгектенген. Алган акчасы жумасына болгону $11 болчу. Күнүнө 10 сааттан иштеп, үйүнө түн жарымында кайтар эле. Ошентсе да түн бир окумга чейин өзүнүн сарайында кыймылдаткычтын жаңы түрүн ойлоп табуунун үстүндө иштечү. Атасы болсо баласы убактысын бошко эле кетирип жатат деп ойлоп жүрдү. Кошуналары болсо акылсыз дей башташты. Фордтун мындай аракеттери татыктуу жыйынтык алып келерине эч ким ишенген эмес. Бирок Форд жыйынтыкка жетти. Бул адам өзүнө өзү жасай алды жана жасаган нерсеси дүйнө жүзүн өзгөрттү. Мына ошондуктан да Генриде үйрөнө турчу көп үлгүлөр бар. Билип ал каналы тартуулайт. Генри Фордтун байлык тууралуу алтын сабактары. Биринчи сабак. Башкаларга да кызмат кылгыла. Бизнес кызмат көрсөтүүгө арналган тармак. Албетте, кээде киреше жөнүндө бир аз тынчсыздануулар болуусу мүмкүн. Бирок бул чөйрөдө киреше талашсыз түрдө көп болот. Ийгилик сыры башка адамдарга кызмат көрсөтүүдө катылган. Бардык ийгиликтүү адамдар кызмат көрсөтүп келишет. Кызмат көрсөтүү деңгээли канчалык жогору болсо, ийгилик даражасы да ошончо жогору болот. Байлык башкаларга кызмат көрсөтүү менен пайда болуп, бир гана кызмат көрсөтүү аркылуу келет. Форд мынтип айткан: "Байлык бактылуулук сыяктуу, аны түптүз издеп таба албайсың. Ал пайдалуу кызмат көрсөтүүнүн артындагы кошумча продуктылар аркылуу келет". Экинчи сабак. Өзүңүздүн сүйгөн ишиңизге көңүл буруңуз. Ойлогон оюнан ашыра иш кыла албаган адам дээрлик жок. Сиз өз мүмкүнчүлүктөрүңүздү толук түрдө көрө албай жатасыз. Мына ошондуктан да сиз бардык күчүңүздү бир багытта жумшай албай, бир багытка аракет кыла албай келесиз. 1 саат убактыңызды бир жумушка, 3 саат убактыңызды башка жумушка сарптап жатасыз. Бирок сиз бардык көңүлүңүздү бир багытка эч эле бура албай келүүдөсүз. Качан сиз бардык аракетиңизди, күчүңүздү, көңүлүңүздү бир багытка бурганыңызда, болушу мүмкүн болбогон бардык иштерге жол ачылат. Көңүлүңүздү өзүңүз сүйгөн бир ишке топтоңуз. Мына ошондо сиз кыла албайм деп ойлогон иштер орундалат. Үчүнчү сабак. Продуктивдүү болуңуз. Көпчүлүк убактысын бошко коротуп жаткан учурду пайдаланып, ийгиликтүү адамдар алдыга озуп кетишет. Ар бирибиздин бир суткада 24 гана саатыбыз бар. Бирок кээ бирлер гана ийгиликке жетишет. Калган адамдар жолу болбостуктарга моюнсунуп жашап келишет. Эмне үчүн мындай боло берет? Кээ бир адамдар убактыларын эффективдүү контролдошсо, башкалар өз убакыттарынын контролунда. Иштин баары мына ушунда. Жөнөкөйлөтүп айта турган болсок, кээ бирлер өз убактыларын башкара алса, кээ бир адамдарды өз убакыттары башкарып алган. Ар күнү өзүңүздүн жактырган жумушуңуз менен алек болуңуз. Ар күнү өнүгүүгө жана өз жөндөмдүүлүктөрүңүздү ишке ашырууга убакыт бөлүңүз. Сиз убактыңызды эффективдүү пайдалануу менен гана ийгиликке жетесиз. А сиз убактыңызды кандай башкарып жатасыз? 4-чү сабак. Көйгөйлөрдү чечиңиз. Көпчүлүк адамдар өз убактыларын жана энергияларын көйгөйлөргө коротушат. Бирок аларды чечүүгө аракет жасашпайт. Ишенимдүү түрдө айта алам, сиз башка адамдардын көйгөйлөрүн чечип бергениңиз үчүн сыйлыкка ээ болосуз. Эгер сиз чоң көйгөйлөрдү чече алсаңыз, чоң сыйлыктарга татыктуусуз. Эгер майда көйгөйлөрдү чече алсаңыз, анда кичинекей сыйлыктарга ээ болосуз. Эгер аз сандагы адамдардын көйгөйлөрүн чечип берсеңиз, сыйлык анчалык чоң болбойт. Бирок сиз эгер өтө көп адамдардын оорчулуктарын жеңилдетсеңиз, сиз талашсыз түрдө бай болосуз. Фордтун мынтип айтканы бар: "Мен миллиондогон адамдардын көйгөйлөрүн чече билдим. Дүйнөгө автомобилде жүрүү ат менен жүрүүгө караганда бир кыйла ыңгайлуу, анан да тез экенин көрсөтө алдым". Алдыңыздарда Нью-Йорк шаарындагы 1900-жылы тартылган сүрөт турат. Бул жерден сиз бир гана автомобилди көрө аласыз. Калгандары баары атка чегерилген арабада жүрүшөт. А бул болсо 13 жылдан кийинки Нью-Йорк көчөлөрүнүн бири. Бул сүрөттөн атка чегерилген арабаларды табуу кыйын болуп калды. Алардын баарын автомобилдер сүрүп чыгарышкан. 5-чи сабак. Өтө оор эч нерсе жок. Чоң көйгөйлөр жок, болгону майда көйгөйлөр абдан көп.
Эгер ишти майда бөлүктөргө бөлсөк, эч бир иш аткарылыс болуп көрүнбөйт. Сиздин алдыңызда майда иштер турган болсо, чындыгында аткарылгыс иштин жок экенине ынанасыз. Сиз тоого майда кадамдарды таштоо менен чыга аласыз. Өз-өзүнчө кадамдар толук бир көтөрүлүүгө караганда алда канча жеңил. Мына ошол сыяктуу эле чоң көйгөйлөрдү да майда бөлүктөргө бөлүп чече алсаңыз, бул нерсе сизди ийгиликке карай жетелейт. Ананда Генри Форд мынтип айтканды жактырар эле. Эгер сиз баары ийгиликтүү болот деп ойлонсоңуз, чынында эле ошондой болот. Эгер сиз эч нерсе кыла албайм деп ойлонсоңуз, анда бул учурда ойлогон жыйынтыкка жетесиз. Эки учурда тең сиз туура болуп эсептеле бересиз. 6-чы сабак. Өз көз карашыңызды башкы максатка карай буруңуз. Тоскоолдуктар бул ушундай коркунучтуу нерселер, алар качан максатыңыздан көзүңүздү башка жакка алганда гана көрүнөт. Эч качан көзүңүздү максатыңыздан башка жакка бурбаңыз. Болгон максатыңыз сизге мотивация берет. Сизге эч кандай тоскоолдуктарга карабастан токтобостон иштөөгө шарт түзүп берет. Сиз дайым ким болууну каалап жатасыз. Ошол нерсени элестетүүңүз керек. Өз элестетүүлөрүңүздө максатыңызга жеткенде аракет кылыңыз жана ошол абалга туура келүүчү эмоцияларды сезе билиңиз. 7-чи сабак. Мүмкүнчүлүктөр тууралуу ойлонуңуз. Ойлонуу эң оор жумуш. Мына ошондуктан да мындай жумуш менен көпчүлүк алек болбойт. Көпчүлүк адамдарга ойлонуу үчүн жаза керектей сезилет, а идеалдуу адамдарга жумуш кылуу үчүн чыгармачылыктан башка эч кандай талаптар керек эмес. Мүмкүнчүлүктөр тууралуу ойлонуңуз. Албетте бул эң оор жумуш жана мындай жумуш менен жалаң гана лидерлер алек болушат. Ийгилик сыры жылдап даярдануунун, мүмкүнчүлүктөргө карай ойду бир жерге топтоонун жана ар кандай нюанстарды ачыктоонун артында чыгат. Бул нерсе абдан чоң күчтү талап кылат. А сиз лидер болууга даярсызбы? Сиз өз мүмкүнчүлүктөрүңүз тууралуу ойлоносузбу? 8-чи сабак. Каталар бул мүмкүнчүлүктөр. Жолу болбостук кайрадан баштоо үчүн мүмкүнчүлүк. Бирок бул жолкусу акылмандуураак болот. Адилеттүү иштеп жатып, жолу болбогондуктун эч кандай уяты жок. Жолу болбостуктан коркуу мына ушул уят. Биздин жолубуз болбостугу, ишибиздин жүрүшпөгөндүгү биздин ийгиликке карай барууну үйрөткөн сабак болуусу керек. Так ошол жолу болбостуктун жардамы менен биз өнүгүп жатабыз жана чоң жыйынтыктарга жетүүдөбүз. Көпчүлүк адамдардын эң чоң катасы болуп, өз каталарынан туура жыйынтык чыгара албагандыгы жана өтө эле эрте багынып бергендиги болуп эсептелет. Анткени өзүңүз деле байкап көрсөңүз болот. Ийгиликке жеткен адамдарга караганда багынып берген адамдар алда канча көп. 9-чу сабак. Өзүңүзгө инвестиция салыңыз. Сизге келген акчалардын баарын өзүңүз үчүн жумшаңыз. Мен жашоомдо 40 жашка чыкканга чейин өзүмдөн акча аяган эмесмин. Сиздин акча таба алуу мүмкүнчүлүгүңүз, башкача айтканда сиздин акылыңыз бул эң баалуу актив болуп саналат. Жана ал үчүн дайыма инвестиция салып туруу зарыл. Качандыр бир убакта Генри Фордтон бардык байлыгыңызды жоготсоңуз, сиз эмне кылмаксыз деп сурашыптыр. Ошондо Генри Форд, эгерде менин бардык заводдорумду алып коюшса, ишканаларымды өрттөп салышса, жана бардык акчаларымды тартып алышса, мен баарын башынан баштайм. Жана бир канча убакыттан кийин баарын калыбына келтирем. Анткени менин акылым, башым өзүмдө эле калып жатпайбы деп жооп берген экен. 10-чу сабак. Энтузиаст, кыялкеч болуңуз. Мыкты келечек тууралуу кыялдар, кантип көп нерсе жасаса болот деген дайымкы ойлор адам акылын ушунчалык өзгөртөт, ал адам үчүн мүмкүн эмес нерсенин өзү болбой калат. Энтузиазмдын жардамы менен сиз көп нерселерге жетишсеңиз болот. Энтузиазм бул көзүңүздүн жаркыроосу, алдыга карай өзгөчө жол менен умтулуу, өз ара колдорду бекем кылсуу, энергиялардын ашып ташуусу жана өз идеяларыңызды ишке ашырууга болгон эрк. Энтузиаст адамдар булар эч качан багынбаган күрөшүүчүлөр. Ийгилик бир гана энтузиазм менен болот. Ансыз сизде мүмкүнчүлүк гана калат. Эгер сага бүткүл дүйнө каршы болуп жатса, эсиңе туй, самолетта шамалга каршы учат. Генри Форд. Достор, көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Эгер сизге видео жаккан болсо, досторуңуз менен бөлүшүңүз. Биздин билип ал каналыбызга катталыңыздар. Жаңы видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып коюңуздар. Ананда сөзсүз лайк басыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.